Баткенде жол кырсыгынан Өзбекстандын 28 жаштагы жараны каза болду. Мындай маалыматты Сала медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы билдирди. Ага ылайык кырсык кече 19 февраль күнү болжол менен түнкү саат 22:04 чамасында Баткен районунун Рават айыл аркылуу өткөн Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 300-чакырымында катталган. Баткен районунун Рават айылынын 30 жаштагы тургуну номер 2 жол тейлөө ишканасына таандык болгон атайын автоунаасы менен чыгыштан батышты көздөй унаа жолуна инерттик материалдарды себип бара жаткан мезгилде арт жагынан удалаш келе жаткан Өзбекстандын Ташкент шаарынын 28 жаштагы жашоочусу автоунаасын башкарып бара жатып, автоунаанын ролун башкара албай атайын техниканы арт жагынан сүзүп, жол кырсыгына учураган. Кырсыктан Өзбекстандык жарандын жанында бара жаткан 28 жаштагы жубайы ооруканага жетпей каза болду. Ал эми айдоочунун 4 жаштагы кызы алган жаратынан улам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирилди. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.